Бул спорт департаменти али ал жака кошосуздар, али бул жака кошосуздар. Буну өзү негизи биз да кечегинде депутаттар дагы сунуш бердик урматтуу президентибизге. Министрлик кылып түзөйлү деп. Бирок эми качан ал министрлик түзүлгөнгө чейин департаменттин уровенинде да болсо дагы акчаны көбүрөөк көңүл буруп турушубуз керек. Себеби бул ачык айтканда Эдил Жолдубаевич, мына биздин балбандарыбыз, уулдарыбыз, кыздарыбыз медалды көтөрүп келгенде биринчи тосуп алган сиз барып атасыз. Уялбай эле, жакшына бол. А бирок бул жактагы берген акчаңыздар кароо өтө начар. Моюнга алыш керек. Себеби биз мондай түшүнүшүбүз керек да. Биздин дүйнөлүк олимпиадага барып туруп, бир көтөрүп келген медалы биздин миллиардтаган инвестициядан да жогору турат. Ошол нерсеге жакшы түшүнбөй атабыз да биз. Именно спортсмендерибизди биздин район, областтагы спорт комитеттердин абалы. Ар бир спортчуларга бөлүнгөн акчалар өтө аз, шарт өтө начар. Сиздер айтып атасыздар, мына 400 миллиард, 500 миллиард акчабыз кеңири деп казынада. Давайте ушул жака көңүл буруп туруп көбүрөөк берели. Ачык айтканда акыркы 1-2 жылдан бери бизди коомчулукка, дүйнөгө спортчуларыбыз эле таанытып атат. Жакшы жагыбыздан. Биздин айыр болуп атат. Ошон үчүн дагы болсо Эдил Жолдубаев ушуга өзүңүз дагы жеке көзөмөлүңүзгө алып, ушу спорт тармагын бир жакшыраак көтөрөлү биргеликте.